Баарыңыздар ушу Инабат эжеге келдиңиздерби? Бүйрөктө катты воспаление бар. Белде кыржа бар. Эки тизе бири-бирине өкүлөт. Ушунча дарыны канча сомго алдыңыз эже? Өкүл. Мына эмне чөп? Не деген чөп бул? Бул бир эле чөп эмес. Я. Онкологиялык ооруларды дагы айыктырып атабы бул жерде? Биз өзүбүздүн эле чаткалдын, алайдын табигый чөптөрү. 50 метр база албай жедим. Адишке болуп 50 метр. Эжеге сам берип койгулачы, бетин жалтырат, сону угуп коелу. Мына азыр сизди мен тамырыңызды кармаганда Асыл деп чыгат экен. каждый день 5 күн, 8 күн каждый день гемодиализге түштүм. Өзүңүз элдин баарын дарылап атып, анан кантип ооруп калдыңыз? Ой, ушундай болот экен да багы. Сиз өзүңүздүкүн өзүңүз кармап биле албайсызбы? Мен билем. Мен Анан ошол эмнеге ар жакка барып Жок, чекап кылдыңыз Жок, атам да? чекап дегендечи. Бу газга эле жасайбыз, чындыгында эле жанымда. Жогорку билим барбы? Медицина жаатында окугансызбы, эмессизби? Мен азыр окуп атам. Эмеде, фармацевтикада. Москвадагы мекендештер, эгер илдет жабышып, жаныңыз кыйналып жатса, Ваш доктор А клиникасына келиңиз. Бул жерде оорунун оозун баскан тажрыйбалуу дарыгерлер кам көрөт. Ал эми заманбап жабдуулары дартыңызды так аныктап берет. Хирург, терапевт, стоматолог, гинеколог, уролог жана лор дарыгери бар. Ошондой эле балаңызды сүннөткө отургузуп, дартты аныктоочу анализдерди да тапшыра аласыз. Кубанычбек Алибековдун Ваш доктор А клиникасы Москвадагы ишенимдүү жана абийирдүү клиникалардын бири. Измайловская метросунун жанында 3-Парковая көчөсү 12 дарегинде жайгашкан. Амансыздарбы көрөрмандар, биз азыр дагы бир элдик дарыгермин деген жерге келдик. Инстаграмдан Инна элдик дарыгер деп катталган. Өзү көпчүлүк эл арасында Инабат элдик дарыгер деген ушул жерде жайгашкан экен. Ушул жерде келгендерди кабыл алып, дарылар жазып берет экен. Анан эми биз келип көрөлү дедик. Булар кандай дарылайт, кандай дары чөптөрдү берет, ушул жерден азыр көргөн атабыз. Биз мына таң атпа азыр саат 8 болгон атат, бирок бул жака эртең менен 6да келип эле кезекке туруп, ушул жерден кезегин күтүп, анан саат 8де кабыл алуусу башталат экен. Эми азыр кирип көрөлүчү. Бул жака кандай адамдар келет, анан кандай дары чөптөрдү берет экен, анда көрөлү. Саламатсыздарбы? Баарыңыздар ушу Инабат эжеге келдиңиздерби? Канчада келип очередке турасыздар бул жерде? 4төн баштап эле. 4төн баштаппы, таңкы 4төн? Таңкы 4төн баштап эле. Эмнеге бул ушунчалык көп эртең жетишпейсиздерби? Ой, аябай көп. Жакшы. Лечениясы бирисин алып ичкен мен. Экинчисине келип атам. Жакшы. Ошо жыйынтык бар үчүн кайра келип атабыз. Көлдөн келдим мен. Каяктан келдиңиз сиз? Көлдөн. Кандай неме менен? Ашказанымда гастрит болчу, анан язмага айланды деп ошону дарылап атып. Азыр жакшымын. Эже сиз каяктан келдиңиз? Караколдон. Караколдон. Атайын ушугай. Биринчисиби? Кимден уктуңуз, каяктан уктуңуз? Сиңдим келип жүрчү. Ар жакта сиңдим, анан келдик атайын ушака көрүнөлү деп. Ден соолук келет. Мурун жакшылык, анан аябай арыктап кеттик. Мына богуда сиңдим аркада. Сиздин эмнеңиз ооруп атат? Менин кол бүткөн ашказан менен жакшы, тамакты аябай жакшы сиңирем. Анан кол бутум ооруйт да. Анан эмнени арыктап атам билбейм ушу. Анан ушу көрүнөйүн деп. Кадимки ооруканаларга барып көрдүңүзбү? Барган жок. Биякта эле аябай жакшы да болуп эле. Чөп жардын дарысы. Тамыр кармап баарын айтат деп атпайбы. Баарын айта берет дейчү. Рентгендей эле. Артроз деп чыккан больницаларга көрүнсөм эч ким эчтеке кыла албай койду. Капельница берет, дарыларды берет, обезболивать этип жардам бербей койду. Кайра барсам операция тизеңизге деди. Анан операция тизеңизге илгертен эле айтчы чоң апалар, эмелерибиз, мамаларыбыз колуңардан келсе бычак тийгизбегиле денеңерге дечи. Ошого карап мен дагы барып операция берген жокмун. Ошо боюнча эле өзүм үйдөн эле самолечение кылып жүрдүм. Массаждар сыйпап
Анан обезболивать этет, ооругандар басылды, сыздагандар басылды, бирок шишиктер кетпей койду. Тиземен эле шишик болчу. Анан ошол эжени көрүп, эже эмес, эми сиңдикен Инстаграмдан көрүп алып эле лечениясын эметен чөп дарыдан артык эчтеке жок да, таза да чөп деген таблеткаларга караганда химик таблеткалары. Ушу чөп дарыга барып дардыланайынчы деп келгем. Неберемди ала келгем, уже бул үчүнчү жолу келишим. Неберемдин ичинде курт бар деген, аллергия болот постоянно тытынып. Анысы да жакшы болду, анын ичинде курттар жаңыдан түшүп келатат. Атвар менен эме берчи. Ачуу эме, эрмен го, ошону ичет. Бир маал. Дары чөптөрү канча сомдук дары алдыңыз? Дарыларды биринчи келгенде экөөбүздүкү 2001 болгон. Мага 4-тү берген, экөөнү бүгүн, экөөнү эртең ичесиң деп. Тамыр кармап көргөнүнө канча төлөйсүз? Тамыр кармаганга 200 сом болчу киргени. Биринчи келген эле. Кийинки келгенде дарыларга төлөгөн жокпуз, чөп чыгарга эмесин эле төлөйбүз 200 сом дагы. Көрүнгөнгө. Балдарга экинчи жолу келгенде дарыларга төлөбөйсүз? Төлөбөй эле алып атабыз. Мына 3-чү жолу келишибиз, төлөбөйбүз. Ишенип атасызбы ушуга? Бул чөптөр, бул далилденбеген нерселер, балким башка органыма зыян тийип калат деп ойлобойсузбу? Жок, анткени баарында жазылуу экен да. Бул боордуку, тигиники деп. Жок, ошол боордуку деп өздөрү эле жазып атпайбы? Анан лабораториядан өтпөсө, изилденбесе, боорума ичип атсам бөйрөгүмө зыян болуп калат деген сыяктуу ойлогон жоксузбу? Эми бул киши ушунча жылдан бери иштеп жүргөн неме экен, билет да кайсы чөптөр кандай экен. Алып келгенде эле текшерет болуш керек эми. Билбейбиз ал жагын. Ишенген үчүн келип атабыз да, ишенбесек эмнеге келебиз? Мисалы менин атам өзү ак түздүкмүн өзүм негизичи. Менин атам деген 86-га чыгып 87-де деп койдук. Баласы ошондо мен 60-та болчумун. Мен араң басчымын, а киши деген тоого чыгып, кайра түшүп келчи. Жалаң чөп дары иччи. Ак түстөрдө толтурат чөп дарыларын бар, ошолордун баарын алып келип алып, кайнатып чөгүндөргө, эме чайниктерге демдеп алып ичебиз. Ишенем. Мен Кара Балтадан келдим. Мен Бул жака келгенден алдын больницадан, УЗИден, жанагы немеден МРТдан баарынан өтүп келгем да. Анан финансы жактан мен операция деген боордон. Ашказан менен эменин ортосунда неме бар деген да. Экнокок деген. Операция мына жарылып кетет деп аябай көлөмү чоң болчу, 7-60 болчу. Анан финансы жактан бир аз неме болуп, мен больницага барганга шартым болбоду, жарылып кетет. Боорубузбу? Боорду. Жок, ошо экнокок жарылып кетет деп да. Анан кийин ушу YouTube'дан карап онтип мына до и после немелери бар да, бүт өзүгө түшүп турат. Баары жакшы болду атасы? Баары жакшы, бирок буга бир эле башында эле 7800 сом төлөп келгем, ошол боюнча эчтеке төлөгөн жокмун, келип кирип атам. Азыр жакшы, кече Канчанчы жолу келишиңиз бүгүн? Көп болду, мен 5-6 ай болуп калды келгениме. 5-6 айдан бери келип атасыз. Канча жолу келдиңиз дегеним? Ай сайын дарым түгөнгөн сайын келе берем. Демек сиз башында 7800гө бир дары алсаңыз, ошол бойдон эле кайра эч нерсе төлөбөй эле келип бекер кийинкилерин бекер алып кетип атасызбы? Толго кирип, тамырымды көрсөтүп, өзүм бир сыра контролду кылып чыкканга 200 сом төлөйм болду ошол эле. Башка жок. Деген больницага ушу кече жакында УЗИге түшүп келдим. Мурдагыдан бошошуп, уже неме болуп калыптыр дейт да. Мурда чысырап мындай жарылайын деп турат. Жылыш бар, жакшы деп атабы ошондо. Жылыш жакшы, мурда 7-60 болсо, азыр 4-5 болуп калды. Келген эмне себептен сиз ошол ооруканага жатып, ошакта дарыланганга ишенбей бул жака келдиңиз? Жок, мен ооруканага ишенбей эмес. Ооруканага ишенем. Себеби менин диагнозумду оорукана коюп берди да. Оорукана менен экөөнүкү бир чыкты да. Мен ушу финансы жактан бир аз тарчык болуп гана келип калдым бул жака. Ал жактан дарылануу кымбатка түшкөн үчүн. Кымбатка түштү мен үчүн. Мен жалгыз бой аялмын өзүм. Ошон үчүн анан айгыштын артын жашаштын немесин ойлойт экенсиң да. Аны YouTube'дан көрүп калып, анан бул аялга келдим. Болсо бул аялда болчу, немем да жок болчу. Рахмат. Жокта самастыр. Сизден дагы келиңиз. Саламатсызбы? Каяктан келдиңиз? Мен Оштон келдим. Оштон? Кандай эмнеңизди көрсөткөнү келдиңиз? Канчанчы жолу келдиңиз? Мен Оштон келип, лечение кылып кеткем будан алдыңчы. 5-6 жыл мурун келгем.
ашказан менен язба болгон. Анан молочный киста болгон. Анан женскийде да проблема бар болчу. Анан эме болгон, жировой гепатит болгон мен. Ошолорду мен больницадан лечение алдым жировой гепатитке. Эсенсе деген таблетканы 3 ай ичесиң деди. 3 ай ичип эме кайта УЗИге түшсөм, май деген кайта көбөйүп калды. Ошо менен жүргөм, аябай кыйналдым, өтүм толуп кеткен. Ошо менен ушу келинди угуп калып анан келдим да. Келип ошол лечение кылдым. 3 айына ошол кезде 1700 акча төккөнмүн. 3 ай лечениедан кийин мен кайтадан УЗИлерден өттүм. Бүт баары жакшы чыкты. Кистасы, главный молочный кистам жакшы жок болду да. Болсо менин да операция деген онкологияда. Онкологияга ошо. Ошондо онкологиялык ооруларды дагы айыктырып атабы бул жерде? Ооба да. Онкология деген мени дагы биринчи больницадан онкология деп тез барыңыз деп анан кийин МРТга түштүм ошо онкологияга дегенден кийинчи. Анан буга келгенден кийин онкологияны уже жок. Кечегинде барып каптарды түшүп келдим. Мына кагаздарын ала келдим. Мен да кагаздарды ала келбек дедим. Ошо молочный кистадан эмеге УЗИге түшөм эткенде ошо эме болгон, киста болгон. Азыр ошол кийин буга 3 ай лечение кылгандан кийин 5 айдан кийин кайта УЗИге түшсөм таза чыкты да. Андан бери мына 7 жылды, 8 жыл өттү, кайталап атат. Анан ошо биз Ошондо ошо 7-8 жылдан бери келип жүрөсүзбү сиз бул жака? 7-8 жылдан бери келип жүрөм. Азыр путум ооруп келдим мен. Путум лечение кылып эме кылсам жакшы болбой анан ушу келип мына азыр 3-үнчү жолу келишим чөптөрүнүн Бутуңуз эмне болуп ооруп атат? путум ушу муундарым ооруп да могу жерлеринчи. Бүгө албайчы. Кандай диагноз койду? Эме деп койду жаңкы. Эмне? Ошо Бутуңузга кандай диагноз койду? артроз беле. Ошентип койду да. Артроз? Андан больницадан лечение кылдым. Лечение кылып 7 ай 8 ай жүрдүм, жакшы болбодум. Анан буга келгениме азыр мына 3-үнчү жолу келишим, путум аябай сонун результат болду. Ооруканада жатып, адалдуу медицинага барып жыйынтык болбой анан ушул жака келип атасызбы? Кайта ушул жака келдим да. Келип ошодон азыр путум жакшы. Көрсө менин путум почкадан болуп аткан экен да. Почкадан аябай жакшы лечение алып, акталган деген болот экен, жакшы экен. Таш бар экен, ал да түштү. Бир сааттай болуп калды. Бир сааттай? Каяктан келдиңиз? Караколдон. Караколдон. Чолпоновдон экөөбүз келгенбиз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы болуп калдык. Врачтардын койгон диагнозун келгенде эле койду, эч кандай айттырбай этпей элечи. Ошо боюнча дарыланып атабыз, абдан жакшы болуп калдым. Такыр эле дарыга зависимый болуп калдым. Өзүм да аябай эме болуп бараткан, азыр абдан жакшымын. Кандай оору менен келдиңиз эле? Меники гипертонический давление болчу меникичи. Ошо аябай отдышка болуп, азыр отдышканын эчтекеси калган жок. Дары ичип эле көңүлүм деле ачылбай эле ушунча өзүмдү жаман сезип калгам. Ушу Инабатка келгенден бери жакшы, абдан жакшы болуп калды. Кандай чөптөрдү берди? Эмне дарыларды берди? Ошол сааты менен немеси менен жегенде чөптү бир кашыктан 150 грамм сууга чылап ичип аттым, өзүнүн жазып берген боюнчачы. Результат аябай жакшы. Мындан мурун немеде жаткан баягы Сокулуктагы кардиологияда 60 000 акча кетти. Дарыланып анан тигилер операцияга жазган пучикке. Анан балам таап аяктан Кудайга шүкүр ушудан айыктым да. Тияктан толук болбоду. 60 000. Канча күндө айыктыңыз? Bir жумаларда уже эффект берди да бияктан. Тияктан операцияга жазган болчу. 60 000 жатып, тияктан айыкпадым мен. Анан пучикке жазып берген операцияга. Анан балам коюңду муун таап, Кудайга шүкүр азыр дарыланып атам. Канча сомго дарыларды алдыңыз бул жактан? Башында былтыр алганда 5 000 болгон. 3 ай, 4 айдан бери келем. Бекер дары. Кудайга шүкүр. Жылыш бар да bir топ. Былтыр келдиңизби биринчи Былтыр. жолу? Ошондо былтыр биринчи келгенде 5800 дары алдыңыз. Ошодон бери Андан кийинки алган дарыларыңызды бекер берип атабы? бекер берип. 50 метр база албай жедим. Адишка болуп 50 метр. Азыр мына Кудайга шүкүр понуну да тутуп атам, малды да тейлеп атам. Жакшы. Болду. Сүйлөшпөй келиңиз. Мен Көлдөн келдим.
Мен тиги эмчегимде кистозный мастопатия деген аным жоголду, кишечниктеримде проблемалар бар болчу, алар жоголду. Мен былтыртадан бери келип атам, ушу тиги биздин өзүбүздүн туугандар көрүнүп, эффект аябай жакшы. Өзүм деле медикмин, бирок эмнегедир медицинага көп дары дармегине химический деп мен көп эмете албайм да, себеби мен боорумда таасир этип коюптур ошолордун баары иче берип. Боорумда жакшы, аябай эле результат өтө жакшы. Биз кайра келип ушу чөп чаарын ичкенден бери жеңил дагы жүрүп, көзүм да көрүүсү жакшы болуп калды. Мен деген баягы өзүм медик болуп көп деле ишенч эмесмин. Анан өзүм көрүп, ынангандан кийин мен аябай эме болуп калдым. Прям УЗИде эле айтып койду да. Анан дарыларын ичкенде эч кандай побочный да берген жок. Мисалы, например, лекарстволор ичсең побочный берет, а мында эч кандай побочный да берген жок. Демдеп, сууга демдеп ичип, баары неме кылдык. Как өзү айткандай, по схеме ичип аттык. Өтө жакшы эффектиси. Мен азыр маамды көрсөтүп жүрөм, маамдын давлениясы, даже сахар да пайда болгон. Азыр ушу чөп чарын ичпей койсо дагы неме болот. Ошондой эле меники да ошондой болуп атат. Эми Кудай буйрса мен дагы үйдөгүлөрүмдү дагы алып келгенге аракет кылайын деп атам. Кызымды Жанагы ооруканага жаткырбай эле ушул жака эле көрсөтөйүн деп атасызбы? мен ошондой кылайын деп атам да. Себеп баягы дары деген бул все равно химический да. Ал организмге баары бир таасир этет. А бул чөп-чар эч кандай немесин, только жакшы жагынан эле. Бул чөп чарларда деле бир нерсесин туура эмес кошуп койсо, бир жакка Аны сразу эле боорду билинбек да. талкалап же башка бир нерсе кылышы мүмкүн да. Мен наоборот ошол деген ичкенден бери мен боорумда проблема жоголду. Кишечниктеримде мен уже баса албай калгам, түнкүсүн уктай албай калгам. Азыр жанталашып, ушу чөп чарын ичкенден кийин баягы ооруларым баары кетип, өзүм жеңил сезип калдым. Өзүм жеңил, абдан эле жеңил. Өзүм энергичный да жүрүп калдым. Мен аябай слабость болуп, жөн эле боорум тиреп, кишечниктерим ооруп, эмчектерим ооруп жүрчү. Азыр андай проблемалар жоголду. Ошондо кандай диагноз койду эле? Меники ошо жана кистозный мастопатия койгон, зоб койгон, глазымда миопия бар, кишечникте геморрой. Алардын баары жоголду. Ошо чөп ичип атып элеби? Чөп ичип атам, мен былтыртадан бери келип атам, мына азыр жакшы, эффекти жакшы. Мен азыр жөн эле чөбүм түгөнгөндө жанталашып эле келгенге аракет кылып атам азыр. Такай ичип турасызбы сиз ошолорду? Чөптү такай ичем. Анан чөп түгөнгөндөн кийин сразу эле келебиз. Аны токтотуп койсо Токтотуп койсом, мындай мурдакыдай бойл жок, бирок жанталаш ошол бойл кайра келбесин деп жанталашып келем да. Сиз ушул чөптөргө көз каранды болуп калам деп ойлобойсузбу? Бул өмүр өткөнчө ичип өтөм деп ойлойсузбу же? Жок, эми жардам берсе токтотобуз да. Инабат эже тамырды кармап атат. Уже улам кийинкисинде уже мен кишечниктер уже жок. Өзүм да сезип атам ошонучу. Анан мен жумушум нагрузка болуп, анан башым ооруп турчу. Азыр башымды ооруганы кетет да. Качан токтотот экенсиз анда болжол менен буларды ичкенди? Эми Кудай буйрса, ошолордун баары жоголсо мен токтотом. Инабат эженин немеси менен токтотом, Кудай буйрса. Бирок эффекти жакшы, ыраазымын. Анда азыр ичине кирип кабыл алуусу кандай болоорун көрсөтөлү. Бул жактан бахила кийип алалы, ушул жерден алат окшойбуз. Сырда бирден кийип алыңа. Кабыл алуулар ушул жерде болот экен, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кандай? Жакшы. Биз келип калдык эле сизге. Анан кийин кабыл алуулар ушул жерде болот дейт. Анан биз сиздин баягы бир ишиңизди көрүп, Инстаграмга чыгарсак, анан байланышкан бизге. Ушул келип көрүп кеттиңиз, биздин ишибиз кандай экенин, кантип кыларыбызды, эмне берерибизди көрсөтүп беребиз деп чакырышкан. Ошол сиз аркылуу байланышта, сиздин атыңыздан. Анан азыр анда көрүп, кандай кабыл аласыз, көрөлү, суроолорубуз болсо берели. Ооба, бериңиздер. Жакшы, саламатсыңарбы? Ошол сиздерге да рахмат, ушу эл менен биздин ортобузда көпүрө болуп атканыңарга, эми ишиңерге ийгилик болсун. Бирок мен ошол бая күнү жанагы элдик дарыгерлер боюнча сиз эми пост чыгарбадыңызбы? Кимдин кандай эмеси эмнеле суроолору бар деп, анан ошондо бүт мен пациенттерим, мен көрбөппүн деле, анан пациенттерим мага жөнөтө башташты. Ушундай эме эмнеле сизди ушинтип эме кылып атат го деп, анан бул ар түрдүү адам болот, эме эмнеле туура эле кылыптыр, элдерден сурасын, эми элдерден суроо барган үчүн жазды да деп койдум. Анан ошого анан макул эми иш жүзүндө баягы келип көргөнүңүздөр жакшы го негизи. Келиңиз.
Эже. Bunu emечи? Keçe akıp düşkünüm. Aha. Birinci көрейін. Beş bile azır. 4-5 boş kopmuş. Бул деген сиздечи жанагы могу экинокок боордогу да бул баягы мындайча айтканда мына караңыз азыр бул жерде бул эме курт кургады деген да. Кургады деген. Бул деген эгерде тири боюнча курт эч качан түшпөйт, ошол өлгөн. Эгер тири боюнда түшө турган болсо, бул мисалы үчүн мындай мешок болот да. Ошо мешоктун ичинде миллион деген курттун личинкалары бар. Ал жарылып кетсе, бул дененин баарына тарап кетет да, ошондуктан. Бул до, бул послеси. Эми сиз очищенияга келишиңиз керек. Анан ой азайыптыр деп, анан ишим бар, анан убактым бар деп келбей койбой, убагында келишиңиз керек. Хорошо? Маңыз. Эң жакшы результат. Бирок анан расслабиться этпеңиз, Сиздин курс леченияңызды биз 6 айга назначить эткенбиз, 6 ай бүткүчөңдү үзбөй келишиңиз керек. Эртең очищенияга 7:30-дан кечикпей келиңиз. Хорошо? Келиңиз. Тиребиз. Макул. Мен баягы башыма айланып кетти. Башыма. Биякачы иммунитет бергиле, анан каплиши бергиле. Чөптөрдү улантып иче бересе, чөбүңүз бүтө элек, Аз калды, бирок мен жакында кетем да. Кака кетесиз? Качан кетесиз? 1 айдын эле. 1 айдын ичинде алып кетесиз да, ага чейин ичиңиз да буларды. Россияга кете турганда азыр эле алып кетсеңиз кандай болмок эле? Өзүбүздүн эле табигый чөптөр да булар. Мисалы үчүн, элдин баары азыр Кытайдын башканын чөптөрүн ичип атат, Россиянын чөбүн ичип атат, жанагы дары-дармек, химикат. Биз өзүбүздүн эле чаткалдын, алайдын табигый чөптөрү. Мисалы кара чай, көк чай, памил чай деп деле ичип атышпайбы? Бул как чай да, бирок организмдеги бүт шлактарды тазалап, жанагы ички организмди тазаласа, бул давленияга да жакшы, ички организмге да жакшы, жүрөккө да жакшы. Себеби, мисалы үчүн жанагы печкага от жагабыз го. Печканын моору ышка толбосо, от күпүлдөп жагат, Ыш эле толуп калса, муну кагаз жаксак да күйбөйт да. Мен жалпак тил менен түшүндүрөйүн. Ошондо бул биз полный ички организмди тазалайбыз да. Ошондо боорго деген чөбүбүз, бөйрөккө деген чөптөр баары өз-өзүнчө турат. Анан баягы повторго келгенде бат эле карап, муну баягы ичкен дарысына карап эле беребиз да. Ошон үчүн кээ бир түшүнгөн адам бар, түшүнбөгөн адам бар да. Ошол. Эжеге сөз айтып. Мына мен ушу июлда баштап келдим. Ушу 3-чү жолу келишим. Абдан чоң рахмат сизге. Сиз ооруп калсаңыз аябай кайрылып калам инстаграмдардан көрүп. Анан мен мына бүгүн 6 биртыганымды алып келдим. Өзүм менен кошо. Алар биринчи келип атат, мен повторго келип атам. Абдан жакшы, менин ишеклерим ооручу эле. Каяктан келесиз? Көлдөн, Караколдон. Анан мен айтачы, бес коштум, жакшы. Дайым Аллахым разы болсун. Сизге ден соолук берсин. Ашказан? Абдан рахмат. Uyku bez. Инна. Ачы чөп, иммунитет мазь. Муруки бетим кичине бир. Эжеге самын берип койгулачы, бетин жалтыратып сонун коелу. Аллергия болот. Ошо самын менен жиз. Эме чүкө самын бергиле. Ой, мен деле темир эмесмин деже. Мен инстаграмдан кыздар менен сүйлөшүп турам. Жакшы. Мына инстаграмга деле прямой эфир повторлорду дайым эметет. Кириңиз. Аз бул жактан түз эфирде болуп атабы, Ооба, биз күндүгө повторлорду инстаграмыбыздан көрсөңүз керек. Биз күндүгө мындай эртең менен прямой эфир кылабыз. Мен өзү жаңы үйрөнүп атканым балам кошуп берет да. Кандайсыңар? Кантип атасыңар? Качан келдиңер эле? 3-чү жолу келдим. Эмне боюнча келдиңер эле? Лицевой. Кантип калды? Жакшы буюрса. Атфар, иммунитет. Иммунитет чөткөнбүз. Анан тымайз бергиле. Тымайзды мындай кыласыз эми. Мурундун ичине, сыртына, кулактын ичине, сыртына муну тройничный нервке. Макулбу? Тройничный нервке сүйкөйсүңөр. Майзды бергиле, Перзат. Лицевой невриттен канчада күндөн бери келип атасыздар? Биз уже 2 айга жакындап калдык. Жылыш барбы, кандай болду? Биз азыр ички организмдерин тазалайбыз. Биринчи тазалап, анан уже тымайздарды берип. Еще мен сизге сурап берейинчи. Биз экөөбүз азыр сүйлөшкөн жокпуз, же кече сүйлөшкөн жокпуз, мурда күнү, балдарга акча төлөткөнбүз, төлөбөйткөнбүз биякта. Бизде 10 жашка чейин балдарга акча албайбыз да уже. Бул дегенчи. Бул азыр
жардам берип атат, бир кыймылдап кайра калдына келе баштады. 2 ай болсо узак эле убакыт экен. Биз пока эметип элекпиз, байкай элекпиз, бирок ичип лечение кылып атабыз. Бул деген бул 2 жолу лицевой неврит болгон, аябай повреждение болгон да, лицевой невритти. Анан көп жерге көргөздүк, иглотерапия алдык, анан пока что азыр сам организмин тазалап биринчи ошону кылак деп. Себеби биз орунун өзүн эмес, себебин дарылайбыз да. Бул эми могу носовой пазухада нарушение кеткен да. Именно мына азыр Т майзды бердик го, эми уже бул лицевой невритке ылайыктуу тройничный нервтерге биз майзды берип баштадык да. Биз ага чейин отпар, иммунитеттерди бул ички организмдер, себеби балада паразиттер дагы бар да, кыздачы. Анан бул Т майз дегенибиз бул гайморитке, ушул эмеге, себеби мурун, кулак, тамак, они взаимосвязаны. Ухо, горло, носчу. Ошондуктан эми бул ошо майздарды сүйкөйт. Анан кийин уже биз мурунга тампондорду берип баштайбыз. Этап менен биз. А сиз эмнеге далилдүү медицинага барган жоксуз? Биз барганбыз. Биз третий детскийде биринчисинде 20 күн жаттык, экинчи жолу да 20 күн жаттык. Эч кандай жылыш болгон жок. Анан өзүбүз китайский медицина деп иглотерапия алдык, өзүнчө Киребиз, биз мону чекеректип берели. терапия алдык. Анан көп жылыштык болгон жок. Анан ошондон улам ушул медицинага келдик. Биринчи башында мынтип козгоп ушундай болгон жокпу? Болду, Ошо баарын эле айтам да, мен биринчи обострение берет, ошого эметип койгула депчи. Ина, бөйрөк, уйку без, очищение, анан майз. Очищение бул арыкташ үчүн, эметиш үчүн да, макулбу, тазалаш үчүн. Простатит 17, уйку без, анан нерв. Нервтер транспортики. Дары бүткөндө келесиз, келиңиз. Отурбайсыз, сиздин тамырыңызды көрүп коеюн да. Бир текшерип коюңуз да мени. Бирок деген көп айтат да, бул каяктан билип койду эмне деп. Мен көз ачык эмесмин, бирок бул деген тамыр кармоо деген бул өзүнчө бир наука да. Сыртты тартып турду. Мен бир тагдырдын бир чоң бир сыноолору менен мен бир Кытай кемпир менен чогуу жашап калдым да. Анан ошондо ал киши мени тамыр кармагандарды, чөптөрдү прям экзамен алгандай эме мага үйрөткөн да. Анан кийин мен өзүм энем, тайнемдер деле ушундай эметти, бирок ысык суукту теңдөө менен дарылаган, ошондуктан баягы боюнда болбогондор, жанагы боор ооругандар, ушундай курттар, булар деген дейт. Мисалы мен кыйын эмесмин, Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун, биз себепкер болуп, биздин ушу чөп чайларыбыз менен көп кишилерге мындай, мен быйыл уже 10 жыл, 12 жылдан ашты да, мисалы үчүн иштеп атканыма, бирок эмеде жанагы биз оорунун себебин айыктырабыз да, ички организмди тазалап. Тамыр кармаганда ошондой кимден үйрөндүм деп атасыз? Мен жанагы айтып атпайм, Кытай бир 87 жаштагы Кытай кемпирден мен 2008 жылы 2008 жылдан 2012 жылга чейин ошо кемпирден үйрөндүм да. Колду бош коебуз, Москвадагы мекендештер, эгер илдет жабышып, жаныңыз кыйналып жатса, Ваштоктор А клиникасына келиңиз. Бул жерде оорунун оозун баскан тажрыйбалуу дарыгерлер кам көрөт. Ал эми заманбап жабдуулары дартыңызды так аныктап берет. Хирург, терапевт, стоматолог, гинеколог, уролог жана лор дарыгери бар. Ошондой эле балаңызды сүннөткө отургузуп, дартты аныктоочу анализдерди да тапшыра аласыз. Кубанычбек Алибековдун Ваштоктор А клиникасы Москвадагы ишенимдүү жана абийирдүү клиникалардын бири. Измайловская метросунун жанында 3-Парковая көчөсү 12 дарегинде жайгашкан. Терең дем алабыз. Бул деген илгери ысык суук деле тең деген, анан тамыр кармоо деген биздин чубагачыбыз деле айткан, жанагы алымдарыбыз деле айтат, бул көз ачыктыкка кирбейт, Алла Таалага дагы, мындай эмеге дагы багындай эмне туура эле келет дейт да. Анан бул мындайча айтканда тоже бир наука да, негизи. Мына азыр сизди мен тамырыңызды кармаганда сизде двойной пульс согуп атат да. Двойной пульс деген бул деген кээде анализдерден чыкпайт. Бул паразиттер бар болсо ошондо болот да негизи. Сизде мына носовой пазухта
нарушение бар. Себеби мына пульс бул челюстный отделдин пульсу, бул деген брюшный полосаныкы, бул деген бул эме белден ылдыйкы ошо пульстар, ар бир пульстарды эсептелет. Ошондо менде эмне бар? Мына азыр канча минут кете турганын эме белгилеп койсоңуздар болот да, көп кишиге көп деле убакыт кабыл алынбайт. Сизде мына носовой пазухта нарушение бар. Гайморитный пазухка суу өткөн. Биз качан гана мурдубуздан ириң агып калганда гана гайморит деп жүгүрөбүз да, болгону бул муну сөбөктөргө суу өткөн. Бул уже көзгө влияет. Көздүн майда кан тамырларына влиять этип атат. Могу тройничный нервде бир аз нарушение бар. Перевалда жүргөндө, самолетто учканда кулаңыз бүтүп, кээде бир мындай шум болгонун байкайсызбы? Самолетко учканда, перевалда жүргөндө кулаңыз бүтүп ачылып, кээде тунуп калышы мүмкүн. бул деген сиз жашсыз, сизде каны айланып туруш керек, мындай нерсе болбош керек да негизи. Бул уже тройничный нервдин бир признактары. Ашказанда атрофический гастрит бар. Буга мен 100% уверен айта алам. Өт тамбайтат сизде. Желчь своевременно тамбайтат. УЗИге түшүп текшерсеңиз да болот. Бул өт толгон болсо же өт кыйшак болсо, өттө таш болсо, мен прям таш деп айтып аткан жокмун. Ошондо ушул дополнительный пульс билинет да. Анан панкреатит, уйку безде инсулин не перерабатывает. Уйку безиңизде инсулин бөлүнбөй жатат. Панкреатит бар сизде. Убагында тамак ичип, убагында жанагы уйку безди кандай десем эс алдырып туруш керек да негизи. Простатит, цистит бар экен. Анан эки тизеден ылдый кан айлануу жакшы эмес сизде. Бага көп басып, көп иштейт экен эми жумушуңузга караганда. Ошол гана сизге плюс да. А так сизде бул бөйрөктө катты воспаление бар, ошо мочекислый диатезден бул муундарга нарушение берет. И ичегелерде нарушение бар. Бул ичеге оорулардын бардыгы бул уйку безге взаимосвязано да. Багы оорубай жүргөн оорунан коркуш керек. Сизге ысык суукту теңдеш керек. Мына көрдүңүзбү? Сизде боордо тап бар, боордо ысык бар. Ашказан, бөйрөк, анан ичегелерде суук бар. Сизде эки мүнөз. Негизи бизде плюс-минус ин ян дегенде эле ысык суук болот да. Сизде ысык да, суук да бар. Бир мүнөздө баягындай калпка келтириш керек. Ошол эгерде мен сизге УЗИге жазып берейин, азыр мен айткан диагноздар менен, мен койгон диагноз менен, анан УЗИ менен өзүңүз салыштырып көрүңүз. Макулбу? Макул, көрөлүчү. Ооба. Калган кийинкилерди көрүп бүтөсүзбү, андан кийин кенен сүйлөшөлүк. Жок, азыр ортодо перерыв кыла берелик, суроолоруңуз болсо бере бериңиз. Берзат жап тур. Список тактап коя. Список тактап. Анда бул дарылар, чөптөрдү каяктан алып келип, кантип жасайсыз? Бул чөптөрдү биз мурда Бул жака туруп көрсөтүп тура берейин. Мисалы үчүн булар жөнөкөй эле чөптөр экен да. Бул кадимки эле бул эме, мына мисалы үчүн бул инна деп бияка тосуп алым окшойт мен. Мына мисалы үчүн бул инна. Бул инна дегенге мисалы үчүн өзүңүздүн атыңыздан. Мен өзүм атыман бул деген ар бир кишиге бул эме мындай болду да, баягы боюнда болбой жүргөн адамдар баягы 9 жыл, 10 жыл, 14 жыл Instagram баракчаларыбызда интервьюлары бар. Анан ошолордон жыйынтыктар аябай көп болду да. Анан аны мен кыйын болуп менден деп айта албайм мен. Себеп дегенде Алла Таала бизди себепкер кылды биринчиден. Экинчиден биз туура подход кылдык. Анан бул инна деген чөптү мен деген баягы азыр деле изилденем да. Тиги Кытай келсе Кытайдан окуйм, Казак келсе Казактан окуйм, орустардан онлайн окууларды окуйм. Анан бул инна деген именно аялдардын эрозия, киста, полип, эндометриозный эмелерге, бесплодияларга аябай жакшы жардам берет да. Анан кийин ошого мен уже бир 7-8 жыл болду. Бул чөптөр биздин өзүбүздүн эле табигый чөптөрүбүз. Аксыдан, анан Алайдан келет бул чөптөрчү. Аксыда бизде деген Кадыркул деген ажы атабыз бар. Ошол ажы ата өзү чөптөр менен илгертен дарылаган экен. Ал киши менен мен консультация алып турам. Мисалы үчүн жазда, жайда, жайкы чилдеде, эрте жазда, күздө баягы жыйнала турган чөптөр. Анан ар бир чөптү кандай кургатат, ошонун баарын кургатып дайындап берет. Анан мен ошол мисалы үчүн мына иннага мисалы үчүн матмачка, эхиноци, боярышник, ошо мисалы үчүн ошол кайсы чөптөр керек болсо, мисалы 7 курам, ошол чөптөрдү мына деп айтам. Ошол чөптөрдү тиги киши бизге салат. Жайы менен заготовка кылып берет. Башында чаткал деп атпадыңыз беле? Чаткал аксыга карайт да. Аксы, чаткал экөө бир эле. Аксы менен чаткал өзүнчө район бар. Ошол тарап деп айтып атам да. И анан аксы эми бер жакта, чаткал ары жагында да. Ошол анан кийин
ошо өзүбүздүн табигый чөптөр. Анан тем более мен сизге айтып кетейин, бул чөптөр мисалы үчүн бизге именно машина барбаган жактан жыйнайт. Кадыркул атачы, ажата. Эми ал деген бир да чаң машинанын чаңы жетпеген жерлерден ушундай жыйнап берет бизге. Ушул сизге келген чөптөрдүн баарын эле ошол Кадыркул ата деген жазып алып береби? Ооба, бирок биз деген терип берет. Терип ошоктон биз жайы менен заготовка кылдыртабыз. Анан бизге салат. Мен азыр чөптөрүмдү дагы тияктан өзүм склад кантип даярдайбыз, ошолорду көрсөтөм сизге. Болгону биз жылан, чаян эмелерди жанагы эми мен бака кызыл колтук бака колдонбойм. Мен жыландын эмесин гана колдоном да, жанагы кургаган жыланды, ошо жанагы боор дейм да, өпкө оорусуна, анан позвоночный грыжа менен ооруган адамдарга, өтө катты суук тийген адамдарга эчкинин терисин кыркып, өзүнүн точкалары болот, ошого анан териниге ошо жылан чаяндарынын талканына сүйкөп, анан адамга ооруйбуз да. Бул бүт адамдын чучугундагы сарысуунун баарын алып чыгат негизи. Бул чөптөрдүн эч кандай зыяны жокпу? Бул баягы бир ооруга бир жагына пайда болсо экинчи жагына жагыңызды зыяны дарылап тийет. экинчи жакты зыян деген жок. Мисалы үчүн биз жана комплексный лечение кылып атпайбызбы? Мисалы үчүн бир адам келсе, мисалы сиздин башыңыз ооруса, сиз деген нервопатологко барасыз. Мисалы бооруңуз ооруса, терапевтке барасыз. Бөйрөгүңүз ооруса, нефрологко же болбосо мурологко барасыз. Неме болсо тиги буттарыңыз ооруса деген травматолог, ошо эми ар бир ооруга, көзгө болсо мисалы үчүн өзүнүн докторуна барасыз. А бизде баардыгы комплексный лечение кылат, ошон үчүн бул профилактика. Ар бир адам бир жылда бир, мисалы көк чай, баягы краска кошулган кара чай, баягы айылдыктар айтканча памыл чай дейт го. Ошолор кыскача айтканда буларды ичкендин эч кандай зыяны жок. Химикалык эчтеке эмелер жок. Баягы бирөөсүнө пайда болуп экинчи жагына зыян болуп кетмей болбойбу? Жок. Анан бул маздарыбыз аябай элдин баары. Бул маздар деген чуда мазыбыз бул деген. Чуда маз деп аталат ушул, э? Бул чуда маз деп коебуз биз делечи. Бул деген буга эч кандай жаныбардын майы кошулбайт. Жаныбардынчы. Неден жасалат? Буга деген пахта майы, тиги тимин майы, оливковый масло ушулар кошулат дагы. Анан кийин эме өзүнүн курамында чөптөр бар. Анан жумуртканын сарысы, воск, ушул эми көп курамдан турат. Бул эми көбүнө секрет кылып биз бириздикин айтпайбыз да, эми арасынан эмелерин составтарын айтып коеюн. Буну биз өзүбүз даярдайбыз. Эмнеге үчүн колдонот? Кайсы ооруларга? Муун ооруларына жакшы жардам берет. Гайморитке, геморройго ушуларга бөлүнүп турат. Ошо тымайз деген гана, ошонун курамы башка, ал гайморитке. Бул ошо муундарга, кистозный, гнойный кистозный мастопатияларга, баягы көкүрөктөгү мастопатияларга ушул аябай жакшы жардам берет. Мен өзүм бул тармакта иштегениме эме 10 жылдан ашты. Анан баардыгы эле сурайт да, сиз эме эмне кыласыз, тигинтесиз, мынтесиз депчи. Анан бул болсо эми баягы бул мен баягы жогорку билим жөнүндө жок, элдик дарыгер, салттуу дарыгерге эметкенге меники жанагы жана бул как чайлар. Жанагы мыйзам боюнча жана элдик дарыгерлик менен алектениш үчүн жогорку билим болуш керек, же ушул тармактан окуган бир адис болуш керек да. Ооба, мен азыр карасам деле окуга тапшырып, окуп эме. Сиздики мынау диплом дейт, салттуу дарыгерлер Кыргыз Республикасынын элдик дарыгерлер ассоциациясы коомдук бирикмеси дейт. Аттестациялык комиссиянын 23 октябрь 2005 жылдагы чечими менен дейт. Сизге элдик дарыгер адистиги боюнча дарыгер квалификациясы ыйгарылды дейт. 2015 жылы. Бул ушундай ассоциация барбы бизде? Бизде бар болчу. Ошол убакта. Ал киши каза болуп калды. Себеби дегенде бул өзү эме профессор, доктор наук болчу. Эмеде медакадемияда мына Акынбаева бар го, ошакта эметчү дагы Атыркүл деген эженин немесинде сабак берчү. Мына ушул аттестациялык комиссиянын төрагасы аты жөнү жазылбаптыр, кол эле коюлуптур. Ким төрагасы, ким эле, президенти ким эле? Президенти ошол агай болчу эме эмне эле. Уже унутуп калдым мен, чын айтсамчы. Анткени мен мындай Кыргызстанда элдик дарыгерлик боюнча окуткан, бир
расмий бир органды же бир кандайдыр бир ассоциацияны көргөн жокмун да. Азыр деле мындай сураштырып жүрсөк жок экен. Ошол тууралуу мен сизге жооп берейинби? Бул деген эме да, мындайча айтканда биз деген былтыры ошол биздин ассоциация менен биз былтыр ак үйгө кирдик. Анан бир эки депутаттар бизди колдоду. Анан кийин ошо бир эмелер түзүп биз Минздравга да кирдик. Анан кийин алар айтты, силер деди окуп 4 жыл 5 жыл окуп баягы эме билим алгыла деди. Медицина. Закондоштурайлык деди. Былтыр ошо жөнүндө талкуу дагы болду. Анан кийин мисалы мен изденип мен окуйм дейт экен. Дагы бирөө окуйм дейт экен, дагы бирөө окуйт экен. Анан биздин ошол эмеде бир чөптөр менен иштеген чөптөрдү жөнүндө китеп жазган агай бар да, Азиз агай деп. Азиз агай келгиле, ошол окуйлук 4 жыл окуйт экенбиз. Ушундай деп чакырса эле, мына быйыл бардыгыбыз эме кылмакпыз. Эч ким эмне эле багындай өсөйүн, окуйун, минтейин дегендер мындай көп чыкпады да. Анан эми ошону эме агай мына быйылкы жайга эме эмне эле закондоштуруп эми ошол азыр бул жакта жок. Жогорку билим барбы? Медицина жаатында окугансызбы, окуган эмессизби? Мен азыр окуп атам эмеде, фармацевтикада. Фармацевтика бул жогорку билимге Жогорку эмес, кирбейт. бул деген эме ошо орто билим. Коллежге тапшырдыңызбы? Кайсы коллежге? Бул эмеге муну ИСИТага эметсек, ИСИТаны уже жаап койду. Разрешение бербей койду. Эми ошол Азиз агай быйыл эмеге тапшыргыла деп атат да. Медакадемиянын ошол өзү эмеден 4 жыл окуй турган ошол эме биздин жумушка тармакка ылайыктуу ошонун эме медицина жаатында эми билим алат экенсиз да. Ооба, ооба. Бирок мен бул тармакта 2015 жылдан бери иштейм. Башында жанагы Кытай кемпирден үйрөнүп эле анан ушул жолго түшүпсүз да, э? Ооба. Биз монтип, канчанчы жылкы эмелерибиз деле жанагы патенттеримде бул эскичи. Анда мен ошол Ош базар жакта эметчим да. Анан азыр болсо бул эме жана ИП болуп калдык го, биз ИП ачып. ИП ачтыңыз, эмне деп өзүңүздүн атыңызга ИП менен иштейсизби? Ооба, эме массаж, анан кийин эме муну чөп эме чайларга депчи, продукта эме деп. Пищевой продукт. Пищевой эме чайлар деп ошо. Бул ИПнын назначениясы кандай? Анткени бизде мындай аз учурда элдик медицина менен алектенгенге тыюу бар да. Жок, мына мен мисалы үчүн мен доктормун деп багындай эме мындай эмесин да, элдик дарыгер. Меники мына иммунитетти биз өзүбүз жасайбыз. Мисалы үчүн сизге рахмат, багы эл менен биздин ортобузга көпүрө болгонго. Бирок булар как чай да, мындайча айтканда, оздоровительный чай. Бул майздар тоже эме иммунитет кадимки эле мына азыр базарларда деле сатачпайбы, жанагы балга фруктуларды аралаштырып алып делечи. Бул биз эме караганда бул иммунитетти золотой рецепт иммунитета. Ошол. Ооба, сиздерге жана жөн эле чай беребиз деген, бирок бул дарылоо болуп атпайбы? Бул эми профилактикада ички организмди тазалап деген эме базарда деген эме жанагы Индиянын чөбүн алып келип алып деле эме чайларын сататышпайбы мисалы. Ооба. Ал ички орган тазалап эмес, сиз ноол ооруйт экенсиң, ноодон айыгасың деген. Мен эме болсо кандай график менен кабыл аласыз? Болсо кабыл ала бериңиз, биз ушул жерде улантып орто жолдон уланта берели. Мен муну менен таанышып турайын анда, э? Ооба. Сиз кабыл алып тура бересиз кийинкилерди. Ооба. Башта көздө бөйрөктө давление бар. Давление ойноп атат сизде. Ашказан менен кызыл өңгөчтүн ортосунда, ашказан менен 12 жоонун чейин ортосунда рубцовый деформация бар. Кошумча тамыр согуп атат сизде. Му желкеде туз бар. Ошол ашказандан болуп атпайбы? Жамашымда сынып протез бар. Аны мен жасай албайм. Цинк жетпейт, цинк. Ошондон болот да, цинк жетпегенден болот да, слабость, усталость, вялость, ошонун бардыгычы. Колотун тайт. Колотун тайт. 3 айлыктарыңыз 4800 болуп экен, э? Турам экен. Аны 5500 берем, э?
Өт жок сыяктуу, өт алдырып койгон сыяктуу эле иштебей жатат сизде. Өттү качан көрсөттүңүз эле? Бүйрөктө катты воспаление бар, белде грыжа бар, эки тизе бири-бирине өйкөлүп атат. Тизеден ылдый кан айлануу жакшы эмес. Анан могу щитовидкада нарушение бар. Так, 40 плюс 40 бөлүн. 4. На перзат. 40 плюс 40. Жок, сиз ошол 3 ай иче турган дарыны биротоло алып кетесиз дагы 3 айлык дарыны. Анан тиги байланышта болуп турасыз. Биринчи этапты бүткөндө сиз 1 жума перерыв кыласыз дагы, анан бизге чаласыз кантип ичем, не кылам депчи. Өзүнүн телефонуна жазып бересиз да, сиз аркылуу негизи сүйлөшөт эле. Жок, могу биздин эмелерде бар да, чөптөрдө. Ооба. 3 айлык болуп кетет. Кийинки кириңиз. Жакшысызбы, кандайсыз? Жакшы. Сизде ысык суукту теңдеш керек. Сууңуз ашып кетиптир, ашказанда жара бар. Ашказанда атрофический гастрит бар. Ашказан ооруп калат. Я. Ашказан ооруп калат. Ошол ашказаныңызда нарушение бар, курт бар. Анан эркектерде көтөнчүктө без болот. Ошо безде трещина бар. Простатит, цистит, геморрой, импотенция ошондон келип чыгат. Эки тизеден ылдый кан айлануу жакшы эмес. Фамилия? Простатитти дарылабасаңыз заара чыкпай калат, же туктабай калат. Ичине кирип кабыл алгандан кийин анан ушул жерден дарыларын берет экен, окошкадан. Анан төлөөчүлөрүн ушул жерден төлөп, берчүлөрүн берип, баягы жок дарыларын, баягы ичинде көрүп аткан жерде жок дарыларын ушул жактан берет экен. Акчасы канча? Акча сурабайсың ба? 4200 дейт. Асыл деп чыгат экен. Асыл деп чыгат. Кечинде ошо денеңиздин баарын башыңыздан аякка чейин кайсы жериңизден андай эме бетилиги бар го, көргөндө бул эко бир эле эме. Өткөндө мунун төлөөңүз 1,5 айга жетет. Бирок мындан башка акча төлөбөйсүз, келип отуруп, тамырыңызды карматып, кошумча дары алып турасыз. Төлөбөйсүз. Топтурган эгин убакыт немеңизди коротпой ичиңиз, убакыт сааты кеч болсо да сөз ичиңиз керек. Ушунча дарыны канча сомго алдыңыз эже? Өкөлдүктөн шы Канчага дейт? 5300гө. 5300гө? Ооба. Рахмат. Кийинкисинде төлөмү жок болот экен. Жазып берген дарыларды кантип ичиш керек, кайсы маалда ичиш керек, ушул жерде түшүндүрүп бересиздерби? Бул жерде түшүндүрүп берет. Дарыларды кандай ичкендерди, кайсы маалда керек. Бүт түшүндүрүп, анан мындай кагаздар бар. Ошолорду беребиз, түшүндүрүп беребиз. Бүт рецепттери бар, бул номерлери бар. Түшүнбөй калса, бул номерлерге чалып жазып коюшат, жооп беришет. Эгер бул жерден көбү түшүнбөй калат да, Мындай кагаз экен. Мисалы үчүн демделишин айтып атат. 4 түрү бар, 3 түрү. 4-түк, 5-тик, 6-тык дарлар. Мисалы үчүн дар 150 грамм кайнак сууга 1 чай кашык салып 10 минут демдеп сүзүп ичесиз тамактан кийин дейт. Өзүнчө демдейсиз дейт. Чөптүн демделиши окшош, сааттары башка, бири-бирине аралаштырбайбыз дейт. Демек, бул жакта бардык чөптөрдүн демделиши окшош экен. Ал эми майздарын кечинде жатаарда сүртүп жатасыз, бардык ооруган жерге сүртсөңүз болот дейт. 1 чай кашыктан 2 маал жейсиз, тамактан кийин айырмасы жок дейт. Бул ушундай өзүнүн убактылары бар экен. Мисалы үчүн күнүнө 4 жолу демдеп ичсе болот, 5 жолу демдеп ичсе болот, 6 жолу демдеп ичсе болот деген ушундай түшүндүрмөлөрүн берет экен. Бүгүнкү кабыл алууңуз бүттү ушуну менен. Бүгүн бүттү. Күнүнө канчадай адам кабыл аласыз? Биз жанагы азыр жаңы жылдан бери эми биринчилер аз эле келип атат да, повторлор баягы 4 ай, 5 ай, 3 ай болгон үчүн повторлор көрдүңүз аябай көп келет. Негизичи. Анан ошого биринчилерди көрүп коюп, повторлорду көрүп коюп, анан биринчилерди. Анан кээ бир повторлор кечиктеле келе берет, саат 12-11ге чейин.
Анан ошол повторлор анан ошо жумуш бүткүчөңдү мен кечип калдым, алыстан келдим, бияктан келдим деп келе беришет да. Түшүнүктүү. Мына документиңиз боюнча буну ИПны 2 күн мурун эле алыпсыздар да, Бул бизгелерден ИПны алдын. бул жаңы жылдан уже биз эме ИП ачтык да. Себеби деген баягы бизде массажга дагы анан ошо мына чайларды сатканга продукта питания кылып эме алчу элек да, биз добровольный патент. Азыр добровольный патентке эме уже запрет коюшту. Запрет мурда эле болгон да патентке. Жок, ошол биз деген все равно багы ИП ачпай эле биз деген жөн эле массажга анан эмеге деп эле добровольный ала берчүбүз биз. Анан азыр Жок, добровольный ошо патентти бербейт эле да. ооба, биз төлөп жүрдүк да. Мен Жок, бербесе кантип төлөп мен атсыңыздар? октябрь, ноябрь, декабрь мен ошол айларда мен иштеген жокмун. Мен ооруп калдым. Алактын бир сыноосу менен мен катты өзү бөйрөгүмдөн приступ бербедимби? Мына азыр дарыланам, бүгүн дарыланам, эртең дарыланам деп жүрүп, ошол мен катты бир чоң бир сыноого кабылдым. Ошол анан мына январдан баштап уже баштадык. Демек ИПны эми эле алыпсыздар. Бүгүн 14 январ, сиздер 12 январда. Ооба, жумуш башталгандан эле, ооба. Мурда күнү эле барып алыпсыздар. 12-сине чейин иштешкен жокталар. Буга чейин патент менен иштегенбизди атасызбы? Патент эмненин негизинде? Кандай патенттер? Жана патенттериңиз Ошондой эле, көрсөтүп болобу? Так. Качандан берки? Бул 2018-жыл. 18 жылдан бери ошо бүт төлөп келаткан патенттерим да негизи. Нет, 2018-жылы 19-жылы мартта токтоптур. Андан 2020-жыл дейт мына. 2020-жыл июндан токтоптур бул. Бул качан экен? Бул 2012 дейт. Бул 2013 токтоптур. Ошол былтыркы эмелерим кечегиде мен оорогондон берки налоговыйга жөнөтүп баламы эметсем. Ооба, эми багы биз текшерүү орган эмеспиз. Жок, ооба, мен просто жок, сизге баг көрүүчүлөргө деле айтып коеюн, анан келип эмне документин текшерип атабыз. Биз сиздердин эмнеңиздер бар, эмнеңиздер жок экенин көрсөтүүгө гана укуктуубуз. Мен өзүм көрсөтүп атпайм. Ооба, нет, көрсөтүп атасыз. Ошону эскертип коелу, сиз да туура эмес түшүнбөңүз, көрүүчүлөр да туура эмес түшүнбөсүн. Эмнеңиз бар, эмнеңиз жок экенин көрсөтүп коелу деп атабыз. Демек, анан мына эме багы тамыр кармоо эме боюнча мен муну жакында эле жанагы чертме эме Казакстандан окуп келгем. Окуган эмелерим. Сертификат Умирзак дегенби? Умирзактан окугам. Шертпеси. Бул тамыр кармоо боюнча окуп келдиңизби? Тамыр кармоо боюнча дагы эмемди өстүрүп анан чертме деп. Алсам, анан чертме. Могу жерде кан алуу эме боюнчачы. Маңдайынан кан алуу боюнча ошондой да бар бекен. Ооба. Андан сырткары Facebook патиден диплом алыпсыз, Калктын кадырман кызы 2014-жылы. Андан Сузак биримдигинин аялдар канатынын иш-чараларына активдүү катышкандыгы үчүн, өнүгүшүнө салым кошкондугу үчүн Сузак биримдиги коомдук бирикмесинен. Анан 2022-жылы мыкты элдик дарыгер деген Facebook патиден алыпсыз. Мына жылдын мыктылары деген эмне номер 1 дейт. Бул жанагы эмеден эле 5 канал менен кайсы канал уюштурган жанагы эме сурамжылоо. Бул кыргыз туусу. Бул Барпы коомунун Барпы айыл өкмөтүнөн бериптир, Өзүңүз Барпыдан болосузбу? Сузактан. Бирок биякта көп жылдан бери уже биякта жашайм да ошо. Балам уже биякта төрөлгөн да. 2008-жылы. Бирок боордогу майды, бөйрөктөгү воспаленияга биздин эле мына боордун чөптөрү, бөйрөктүн чөптөрү 17-15 түрлүү чөптөрдүн курамынан жасалган, чөптөрдүн тамырларынан, уруктарынан жасалган биздин сборлорубуз бар. Ооруп калдым деп айтып атасыз, бөйрөгүмөн ооруп. Бул өзүңүз элдин баарын дарылап атып, анан кантип ооруп калдыңыз? Ой, ушундай болот экен да, багы элдин баары айтат да, жанагы сен да оорудуңбу? Сен деген тиги табып да ооруп экен дейт да. Мен темир сынып атпайбы? Мен деле тирүү жаммын да. Багы көп тирилик, жанагы бала чака, жумуш, тиги бул болуп жүрүп, анан кичине буттарым шишип кала турган болсо, мен деген кечке отурганга мындай
бутум шишип атат деп эле жүрө берип, анан эртең ичип баштайм, бүрсү күн ичип баштайм деп эле жүрө берип, анан баягы биринчи байлык ден соолук дегенде мен ден соолугумду мындай кайдыгер карап коюп ооруга алданып калдым да негизи. Бирок Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун, баягы мен даже реанимацияга түшүп калганга чейин болду. Ошо бөйрөгүңүздөнбү? Бөйрөк отказ берип эле бир күндө мындай болду. Мен полный чекап өтүп коеюн дедим да, баягы анализдердин баарын өтүп коеюн. Мен уже көп жылдан бери эме ичип жүрөм, чөп ичип жүрөм, эме ичпей калдым. 6 ай, 7 ай, почти 1 жыл ичпей калдым деп, анан чекап өтөйүн деп бир клиникаларга барып чекап өтөйүн десем, себеби мен анализ тапшырганда баягы туура эмес тапшырып коёму, кечинде кою тамак жеп коёму, майлуу тамак жеп коёму деп прямо ошол клиникага барып жатып полный чекап өтөйүк дедик да. Бир 60 000, 70 000 кетет экен. Ошонун баарын төлөдүк. Анан кийин анализ тапшырдык дагы. Ошол убакта мен бөйрөгүмдүн эмелери жакшы эле чыкты негизи. Анан кийин болгону гемоглобин, баягы убагында тамак ичип ичпей гемоглобин түшүп кетиптир. Анан сизде калий высокий, калийди эме албаса болбойт деп, тиги эме снижать этпесе болбойт, анализге туура чыгыш керек деп туруп, анан тамырдан эме венадан бир эмени сайып эме алат экен анализ. Ошондо эме калий менде 6,7 чейин болуп калыптыр. Бул сердечный приступка, остановкага алып келет. Давайте снизим дешти дагы. Анан мага сода капать этишти да. Анан мен сода капать эткенде мен ушундай эле жаткам. Анан баягы 200 граммдык эмени жөн эле тып деп эле каттуу эметип салды да. Анан мен токто дедим, мен себеби мына деле эмес, мен өзүм баягы УЗИлерди түшүнүш үчүн, медициналык терминдерди түшүнүш үчүн мен изилдеп, мен өзүм деле окуп атпаймынбы. Анан кийин тиги мен айттым, жай капать эт дедим. Анан жаш кыз экен, анан ооба деди дагы, кийинкисин жай капать этти. Анан эртеси уже Так, ошентип анан оорунун себеби эмне болду? Кыскача айтканда өтө. Мен бөйрөгүм эме шишип кеттир дагы, жанагы содаданчы. Анан баягы эме бүт денем суу болуп, кислород жетпей, сатурациям 3кө түшүп, анан мен деген тиги реанимацияга түшүп калбадым. Реанимацияда почти канча күн болдум эле? 3 күн, колум эмес коет. 3 күн болдум да, бир өлүп эле тирилдим да. Анан кийин ошол азыр эми чөптөрдү ичип, дарыланып, ошентип. Азыр кандай ошо далилдүү медицинанын дарыларын дагы колдоносузбу? Колдонуп атам, себеп дегенде колдонбосо мен азыр параллельный эметем. Себеби мен бөйрөгүмдү өтө плачевный состоянияга алып келип алыптырмын. Креатин деген почти 500-600га ошол эме содадан кийин ошондо көтөрүлүп кетти да. Азыр мен креатиним уже 200га ылдыйлап. Азыр кандай гемодиализде калып атасызбы? Гемодиализ уже албай калдым. Эми азыр гемодиализ алган абалга чейин жетип калдыңыз беле? беле? Мен айтып атпаймынбы, реанимациядан мага катетер коюп, мага деген эме катетер коюп эме кылды. Мочевой катетер койду. Мен заарам вообще чыкпай калды. Заарам чыкпай калды. Деген шишиктерим кетпей калды. Ошондо жалга каждый день 5 күн, 8 күн каждый день гемодиализге түштүм. Анан кийин тиги черезден болду, ушинтип анан уже чыгып кеттим. Ошол убакта 500га чейин, 700га чейин көтөрүлдү. Азыр демек далилдүү медицинанын дарыларын дагы, салттуу медицинанын өзүңүздүн чөптөрүңүздү дагы чөптөр колдонуп как келесиз. профилактика. Азыр эме мен пациенттериме деле айтам, бул экстренный случайда биздин медицинабызга дагы аябай рахмат айтыш керек. Мен действительно ооруп атканда биздин жанагы частныйларга караганда биздин гос медицина эми мен жана реанимацияга эметкенде уже госко алып барышты да. Ошондо мен реанимацияда дагы аябай жакшы карашат экен, экстренный бүт бардыгын. Мен ошо реанимациядан ойгонсом уже мочевой катетер коюптур. Мен мочевой катетер менен бир жума жүрдүм. Заарам өзү чыкпай атканда. Ошондо ооруңуздун пайда болушуна ушул башка бир себеп болду же жанагы капельницага коюп атып туура эмес кылып салды дегенде болду дейсизби? Өзүм оорум ошондой плачевный состоянияга жетип калган. Бирок алар күчөтүбүй деп атасыз. Ошондон уже реакция болуп кетти да. Бирок эң таң калышчу нерсеси жүрөгүм таза, өпкөм таза, боорум таза, бардыгы эле таза. Бөйрөгүмө бир аз суу толгон эле болбосо, бөйрөгүм да солган эмес да. Анан багы негизи бул биздин
кыргызчылыкта өзү адамга көз тийүү, анан сыйкырлоо дегендерди айтышат да. Мен ошого мындай ишенбейт элем. Мен азыр ошого баягындай эле ынанып калып, баягы мен Инстаграмга эмеге бала чаккам менен жүргөн тиги бул эме тоого чыккан тигилерди сала берчимин да. Азыр уже эметип калдым да, анча мынча жанагы. Көз тиет ошондой болот экен деп. Болот экен деп. Анан азыр сиз бул жерге келгенде тамырын кармап эле баардык ооруларын айтып атасыз да. Ооба. Ысык суукту теңдеп астынан. Моундай ооруларың бар экен. Анан сиз өзүңүздүкүн өзүңүз кармап биле албайсызбы? Мен билем. Мен ошол. Анан эмнеге ар жакка барып чекап кылдыңыз атам да? Жок, чекап дегендечи мен деген полный эмеден боорум кандай состоянияда УЗИге көрүп, мен пациенттерим деле УЗИге мен тамыр көрөм, барып салыштырам, анан баягы до после кылып, до лечения кандай, после лечения кандай бизде пациенттер деле мына азыр көрдүңүз го. Көзгө көрүнө турган нерсе менен болсун дейт экенсиз демек, э? Анан мен өзүм көп жыл болду чекап өтпөй калган болчумун да ошол. Сиздерде кандайлар жана келип рак болгом, анан аны дагы онкологиялык ооруларым дагы ушактан жакшы болуп атат деп бир-экөө айтты. Анан Инстаграмыңызда деле ошондой бар экен. Аларды кантип айыктырасыз? Мен мисалы ракты айыктырам деп айта албайм негизи. Бирок мен ар бир келген кишиге айтам. Сиздер кайсы дарыларды, медицинада эмне дарыларыңызды ичип атсаңыздар, аны иче бериңиздер. Негизи бул деген баягы кошумча кандай деп айтсам, профилактика, тазалайт дейм. Болгону бул чөп чайларыбыз химикаты жок. Биринчиден. Экинчиден жанагы организмде Алла таалам бир ушунчалык бир өзү бир себепкер кылып коет экен. Мисалы үчүн жана бир Кара Балтадан эже келди го бир эме күйөө балама депчи. Ал 2000 канчанчы жыл экен. Ушу 7-8 жылдан бери келип атам деп айтып атат. Себеби биз бияка жаңы көчүп келгенде биздеги Ош базар жакта, Фучка жакта эметтик да, биз Ош базардан, Фучкада, анан биякта себеби мен өзүм жалгыз бой эне болуп, 4 баланы тарбиялап, анан аяка эми кишилерге көнгөндө эле тиги аренданы эмне помещенияны ушинткенден анан биз ушакта ачып эме кылып алган. Бул жак өзүңүздүн эле үйүңүз. Ооба. Үйүңүздөн эле баштадыңызбы кийин? Анан бияка көчтүк. Себеп дегенде эмне ушул көрүп эле анан аренданы көбөйтүшүп, ушинтип анан менин балдарды окутуп, жалгыз өзүм ошол убактарда мен жалгыз бой болчумун да. Анан мен сөзүм оюм бөлүнүп кетти. Не жөнүндө айтат? Түшүнүктүү. Бул чөптөр азыр кандай шартта жасалат, кантип жасайсыздар, көрбөйлүбү анда? Макул жүргүлө. Бул жактан киресизби? Бияктан бар бериңиздер, бияктан чыгып барыңыздар. Нурдөлөт апарсаң? Ошол жактан тосуң. Сиз да ошол жактан барасыз? Барам азыр. Свет жак берчи бала. Бул жакта кардарларды канча 10го чейин кабыл аласызбы келгендерди? 12-10го чейин да. Андан кийин бул жактан жасайсыздарбы? Бул баягы бул эме ошо эмелерди. Нурдөлөт мына көрсөтүп берсең балам. Бул баягы чөптөрдү талкаланып турат го. Бул чөптөр талкаланып турат го. Биз эми ушунда азыр Кытайдан эме заказ бердик, жанагы чөптөр өзү талкаланып, анан өзү мынтип пакеттерге упаковка боло тургандайчы. Биз эми андай деңгээлге жете элекпиз. Ушудан чөптөрдү талкалайсыздар. Бул менен талкалайбыз. Бул менен жана иммунитеттерибизди тартабыз. Иммунитеттичи. Анан бул болсо ушундай мешок болуп келет экен да. Ушинтип келет. Мен ал эмеге тиги жазып коем да, мынча грамм, мынча деп. Анан ошону буларга талкалайбыз да. Мисалы үчүн бул өзүнчө, мисалы үчүн бул похуденияныкы, бул болсо экен уйку безкен. Ушул ар бирине ошентип жазып коебуз да. Себеби бул көпкө турат, ошон үчүн буларды биз отуруу эмелерин алмаштырып турабыз. Бул мына бүт эле мына 20+20. Мисалы үчүн ушу чөптөр бар эле ошо. Бул чөптөр бул баягы даяр болгондорбу азыр? Жок, даяр болгондор эмес. Биз аяктан мынча грамм деп айтат. Тиякта бул азыр мына Алайдан, Чаткал, Аксыдан келет дедиңиз. Ушулар ушундай абалда келеби? Жок. Ооба. Мына ачсаң Нурдөлөт. Бул ушул кабып менен ушул бойдон келеби? Ал жактан жанагы Аксакал деген алар өздөрүнүн эме чыпта жанагы эмне деп коет?
чыпта каптар болот го. Эме кире турган. Ошондой чыпта каптар менен келет. Бул деген мына бул талкалан элек чөптөрдүн бул курамдары да. Мына мисалы үчүн бул жерде бир эле түрлүү чөп эмес да. Мисалы үчүн мына эмне чөп? Не деген чөп бул? Бул бир эле чөп эмес. Бул эмне деген чөп? Нересиңизде эле? Бул бөйрөккө кетирүүчү нерселер. Мына чөптүн аталышы эмне? Бул бир эле эмес мына. Чөпкө Мисалы деген бул үчүн- раво. Мына жерде мына ол көк чөптүн аты эмне бунун? Булбу? Жантак? Мына ол. Булун сучу. Мына ол. Бул деген хош. Мына. Бул астында чөптөр ар түрдүү ушинтип аралашма эметет да, анан шуларды аралаштырып, анан тартылат. Анан ошо жана пакеттерге биз майда кылып элдерге ылайыктап беребиз го. Ошондой да. Бөйрөк бул канча чөптүн түрү? Бул деген бир 6-7 түрлүү чөптүн түрү. Ар түрдүү, мисалы эгер үчүн сыр болбосо, кандай эмне аталышы кандай ошо чөптөрдүн? мына аталыштары бүт жазылып турат. Мына эме менен тартып алсаңыздар болот, бирок деген эме да булчу. Тиги башка эмелерибизге көрсөткүбүз келбейт да. Бул жерде 4 түрү жазылыптыр. Бул биякта бөйрөктүн да анан булардан да кошобуз да, репешок кошулат. Мисалы үчүн өттүн чөбүнө репешок сөзсүз кошулат. Сигилерге мынолорду эме жөнөткүлө деп айтабыз, анан бияктан карап анан тартабыз да. Боорго могу жерде 6 чөптүн эмеси жазылыптыр. Булар кыргыз баа кыргыздар чөптү илгери орусча билген эмес да. Анан жок, эми илгери ата бабалар чөптөрдүн аталышын кыргызча эле айткан да. Мисалы үчүн мыналар не деген? Лист березы, календула дегендер кыргыз аталыштар барбы? Бессмертник дейт. Бул жана өлбөс деген чөппү. Шалфей, тысячелетник, 1000 жылдык. Хвош полевой. Жок, эми баягы Хвош полевой деген хвоштун 2 түрү болот да негизичи. Анан эме эмнеле? Бул бардык боорлорго эле кете бербейт бирок. Мен сизге айтып кетейин. Мисалы үчүн мага жаккан чөп, мисалы үчүн мен жөн эле сиздин бооруңузда болушу мүмкүн. Менин боорумда мисалы үчүн фиброзный нерселер болушу мүмкүн. F4 болушу мүмкүн. Боор катып баратышка мүмкүн. Боор деген баягы разлагать этип боордо суу болгон болушу мүмкүн. А F'те уже боордун чекелери баары катып баштайт да. Аларга уже башка эме курамдарды кошулат да. Бизге эми былтыркы чөптөрдүн баары уже бүттү да. Бул эме былтыркы жыйналган чөптөр. Эми күзгө чейин жыйнап алат да баары чөптөрдү. Ооба. Эми марттан баштап дагы чөп жыйнап, чөптөр салып жатат. Монтип биздин даярдап койгон чөптөрүбүз көпкө жетет да негизи. Аксыдан чаткалдан кадыр кулажы. Аксы чаткалдан ошол терип берет. Алай жактанчы? Алай жактан биз быйыл эмеде алайга бардык да. Качан кайсы айда бардык? Эмеде Курбан айтта бардык. Ошол жактан биз эме тиги бизди атайын эме чакырып, эме Бүлөлү деген жерден бизди чакырышып, чогуу иштешелик, ушундай чөптөрдү деди. Анан бирок аларга биз чөптөрдү окутуп, үйрөтүп, бул чөптү мындайда жыйнайсыз, бул чөптү мындайда жыйнайсыз деп биз айтып үйрөтүп келдик. Эми ал баягы мындай такшалып эме кыла элек да, кандай десем. Жана бака жалбырак, анан кийин ромашка, ушуларды эле жыйнаттык быйылчы, себеби алар чөптүн тилин билбейт. А бул Кадыркул ата бул өзү илгертен чөп менен дарылаган киши да негизи. Мына жерде похудение дейт, арыктоо деген. Азыр көпчүлүктүн маселеси ушул, кантип арыктасам деген. Эми биз буну бул канча чөптүн түрүнөн жасалат? Бул жак бетинде барбы экен? Барып көрөлү. Крупты эме менен тарта бергиле майлы. Тиги кээ бирөөгө керек болсо. Ромашка. Ушулардын баягы чөптүн аталышын Кадыркул ажы деле бул аталышын кыргызча билеттир. Кыргызча билет эми Жок, аталышын кыргызча эмнеге жазып койгон эмес, көпчүлүккө түшүнүктүү баягы. Жок, буну мен жаздым буну. Мен жаздым. Муну мынча дейм да, себеп дегенде бул чөптүн баарын мен өзүм талкалап отурбайм да. Чтобы балдар адашып калбасын деп мен муну балам, кыздар булар мага эме жардам берет да, булар чөптү билбейт. Ошондуктан булар адашпасын деп анан булар үчүн мен жазып коем да, жазып берем. Шалфей. Муну талкалаганда кыргызчасы бар, балким биз билип жүргөн эле чөп. Мына шалфей деген кыргызчасы кандай? Кыргызчасы мен өзүм деле билбейт экем. Ооба. Чын билбегенди билбейм деп айтыш керек да, билем деп талкалай бербейт. Инна деген. Бир чөпкө өзүңүздүн атыңызды коюп койдуңузбу? Ооба. Бул арыктатат деп анан бир немеде көрүп калдым. Мисалы үчүн арыктатканда элечи биздеги мындай организмге зыян келтирбей ошентип арыктайт да. Кээ бир
көп аялдарда бул эме арыктоо үчүн шлактар көп болот да, негизичи пресстелген ичтеги каловый камни болот. Ошолорду жибитип анан чыгарат. Анан бул ич катканга да жакшы. Похудение эле эмес, бул очищенияга да жакшы. Баягы маздар деле ушул жактан эле даярдалабы? Жок, майзды биз эме эле. Маз жанагы бир каякта компотко ушу суюктук 1 литрлди де берип атасыздар го, ал эмне эле? Ооба. Ал эме эле отвар настойка. Бул деген ошол эме. Ал ичкере жасалса ичке кирип көрө алам да, үшүбөй. Ал эме да, жүрүңүз. Бул жактан кирер эле. Кандайсыз? Майзды биз эме багы эмнеле? Моунду бул эмес эме. Бул газга эле жасайбыз, чындыгында эле, жаны мындай жашырып бир башкача эметке эмес. Майзга деген эме багы тукумду кайнатып, тукумдун актары эме сарысы да кошулат да негизичи. Майзды ушул жерде жасайбыз, отварды деле ушул жерге кайнатабыз. Ал суу эмне деген аталыш кандай дедиңиз? Отвар эле дейбиз. Биз ошол ич катканга, ич тазалаганга, анан жаш балдар ачуу чөптү иче албайт да, курттун чөбүн. Ошолорго эме тиги настойкалар жасалат да. Ошол чөптөрдүн курамынан жасалат. Ал дагы ага сөзсүз түрдө баягы организмде ичтеги керектүү, керексиз микрофлоралар эме жуулуп кетпеш үчүн эме адамдын керектүү, керексиз паразит эмелер бар да, микрофлоралар, ошолорду сохранить этип калыш үчүн эмелерде жанагы пребиотиктер кошулат, иштелип кошула турган. Шиповникте пребиотик көп да, анан анардын кабыгында эме пребиотик көп. Ошолорду кошуп, анан эме отвар жасайбыз да, жаш балдарга. Жана берип аттык го, ошол. Баш ооруга, көз ооруга, зренияга, ашыкча салмакты кетирүүгө, жана арык кишилерди толук кылууга, мындайча айтканда салмак кошууга, салмак кетирүүгө, анан гипертония, давленияларды калпка келтирүүгө, ичтеги кум таштарды кетирип алдын алат, тазалайт, шлактарды тазалайт. Жана ошондой эле бунун эң бир сонун касиети организмди жашартат. Мындайча айтканда, ошол биз жакында эле бул 6 ай болду биз муну колдонуп көрдүк. Ошол жаңы окуп, жаңы алган илимибиздин артынан ошол 40+40ты биз колдонуп баштадык. Эмне үчүн ал арыктатып дагы, семиртип дагы берет экен, анан көп эле нерсеге, бүт көп органдарга пайда экен. Анын керемети эмнеде? Анын керемети бул золотой рецепт. Бул ошол эле учурда аны ичкенде мунун инструкциясы, мисалы үчүн бир термос алып эле, мына мисалы үчүн мондой термоска, ушундай термоска 400 грамм суу куюп эле, 1 чай кашык салат ага. Анан саат бир 7-лерде эме демдеп коет. Анан 8-лерде ужин иче турган болсо, 8-лерден кийин бир 9 менен 10-нун ортосунда бул деген эме даяр болот. Аны тамак ичкенден кийин аны ичип анан жатат. Аны ичкенден кийин тамак ичпеш керек, суу ичпеш керек. Эртеси эрте менен азыр ошол касиетин айтайын. Эртеси эрте менен тамакка чейин аны ичет. Бул деген түнү менен организмде, мисалы үчүн сиз тамак жедиңиз дагы, мисалы үчүн кеч тамак жеп алып, көбү ошо ичиндеги жана каловый камни деп коет, пресстелген эме калган шлактар, өттө өзүнчө шлактар бар, уйку безде липоматоз болуш мүмкүн, май басып калат да, ошондон инсулин бөлүнүп чыга албай калат. Анан ич каткан, ич өткөн, внутренний, наружный геморройлор ошондон чыгат негизи. Анан ошо шлактардын баарын мындайча айтканда түнү менен жибитет ал. Жибитип анан организмдеги шлактардын баарын тазалап чыгат дагы, организмге керектүү витаминдерди калтырат. Ашказанды калыпта иштетет. Ошол эле организм тазаланганда, мисалы үчүн боор элдин баары эле баягы жүрөк ооруду, инсульт алыптыр, инфаркт алыптыр, шунтинури жасаса дагы, эме стент койсо деле кайра эле кайталаныптыр дегендерди угуп каласыз да, мисалы. Мен ошону өзүмчө дагы изилденип көрдүм. Бул деген ошол боордон болот экен да. Боорду май басканда жанагы кандайдыр бир жүрөгүңүз прям
жакшы согуп турганы менен ошо жүрөккө барган кислород убагында барбаса, жолдордо тосук шлактар болсо, бул сөзсүз түрдө инсульт, инфаркт алгандар, давление көтөрүлгөндөр ушундан болот экен. Ошон үчүн биз себебини боорду тазалоо үчүн ошо чайларды беребиз да, негизи. Ички организмдер тазалайт экен да, Ооба. Бул жанагы ошол бул жана гинекологиялык жактан баягы аялдардын баягы өзүнүн терминдери бар эми, аялдын турбаларын ачат, тигиндей кылат, мындай кылат деп айтыпсыз го. Ошол дагы жардам берет. Жардам берет. Ошон үчүн мен аялдарга жанагы 40+40 берем. Анан булар айтат да, эркекке деле аялга деле эмнеге муну берип атат? Бул гормондорго эч зыяны жок да, аял эркеккечи. Мисалы үчүн простатит деген чөптү. Дарыларыңыз жакка баралы. Ооба. Эшик кыйнасып калды да. Мисалы үчүн тиякта простатит деп турбайбы? Туруп эле көрүп албайлыбы? Ооба, крупный көрсөтө алыңыз. Простатитти биз эркектерге даярдалган дары да бул. Багында простатит, цистит, көп кишилер жана мисалы үчүн көп кишилерде мисалы үчүн простатит, циститти маани бербей жүрө беришет да. Жүрө берет, анан бир күн заара чыкпай калганда анан кийин деге только жанагы простатитке маани бербей эле, мисалы үчүн эркектик баягы күч кубаты жоголуп калса, аптекадан бир дарыларды алып убактылуу ошо баягы действие бере тургандарды ичип алат да, ошол эң жаман, эң зыян да негизи. Ошондон көрө бул биз простатитти бизде жанагы импотенцияга да жакшы, аденомага да жакшы, анан ошол циститке жакшы, баягы варикозный расширение, варикоселдер болуп атат, ошолордун баардыгына жакшы да. Мен азыр бирөөнү алып көрөйүн ушул жактан, бул простатит деп жазып коюпсуз. Бул жөнөкөй мындай чөптөр экен, Бул эмне деген чөптөрдөн, баягы бул эркектик кубатын жакшыртат, анан ошол оорулардан айыктырат, отасыз эмне чөптөр мындай? Бул чөптөрдө именно бул простатитте эме марттеке бар да. Марттеке? Кээ бирөө теке жалаар дейт. Анан кийин бияка сөзсүз түрдө шиповниктин эмеси жалбырагы кошулат. Анан кийин эме шиповниктин жалбырагы кошулат, анан тиги марттеке кошулат. Обязательно эме жанагы эмне кыргызча айтайынчы эме. Ит мурун. Ит мурундун орогон эме ит мурунун ошо шиповник ит мурунда жалбырагы кошулат. Анан марттеке деп коет, теке жалар, анан күчаланын эмеси кошулат да. Күчала бул деген эркектик кубаттуулукка да жакшы, иммунитетине да жакшы, анан кийин простатитке жакшы, простатит болгондо анан цистит, көп эркектер, аялдар деле цистит болот деп калат да. Анан ошо Инстаграмда түз эфирлерге чыгып турат экен, анан келгендерге простатиттин 3-4 түрү бар да, мисалы. Анан ошо келгендерди байкасам, келген эркектердин баарына эле көпчүлүгүнө эле простатит берип атасыз да. Көпчүлүгүнө эмес, ар бирине берем мен. Иннаны ар бир аял кишиге берем, простатит ар бир эркек кишиге берем. Бул эркектердин баарында проблема барбы анда? Жок, бул деген ар бир эркек кишиге, мисалы үчүн биздикилер багы тамандан көп, адамдын таманында да бүт точкаларчы, тамандан сыз өтөт, анан кийин муздак жерге отурушат, анан кечке көп отургандан бул деген ошо простата железага нарушение болот. Анан эркектерде жана аденома болуп атпайбы? Баягы эме внутренний, наружный геморройлор, импотенциялар, цистит, ошолордун баардыгы бул деген бир күндө пайда болбойт да. Бул накапливается жылда эмет, ошону бир жылда бир биз качан ооруп, кармап калып жөнөгүнчө алдын ала профилактика кылып койгон. Бул алдын алуу катары эле берилет. Катары эле да, бул как прям лечение деле эмес. Эми табигый зыяны жок, химикаты жок да негизи. Сизге анан ушул дарыларыңызды ичип, анан мага туура эмес действие берип кетти, ичкенен тескерче кыйналдым деп келгендер барбы? Бар, эми прям биз мынтип волшебный палочкадай болуп биздин баары чөптөрүбүз жагып атат деп айтпайм. Ал деген мындай болот да, башында 1-2-3 күн оорулар козгойт. Мисалы үчүн бир күн 2 чөп ичесиз, бир күн 2 чөп ичесиз, анан кийин чередовать этип ичесиз деп беребиз да. А кээ бирөө түшүнбөйт дагы, ошонун 4-төөнү бир күндө ичип алат.
же болбосо ачка ичип туура алат. эмес ичкенден. Ачка ичип алат, ошондон эле. Анан бирок оорулар баары бир 2-3 күн, бир жумага чейин козгойт да. Ошол баягы сиздер берген инструкция менен ичкенде деле туура эмес эффект Козгойт. берип калды дегендер болобу? Болот баягы мисалы кээ бирөө мынтет да. Өзү келди, же болбосо бир подружкасы менен келди, же досу менен келди, же дагы бир тууганы менен келди. Анан барат дагы анан кийин буларга биз берип атканда 1, 2, 3 номерлерин коюп беребиз да. Анан буга деле чөп окшош, буга деле окшош чөп. Мунун деле боору өткөн, мен деле боорум өткөн дейт да. Анан айтам, УЗИге барып көргүлө. УЗИден мисалы үчүн май сизде да болушу мүмкүн, сизде да болушу мүмкүн. Бирок мына көрдүңүзбү, чөптөрдүн баары бири-бирине окшош сыяктуу боло берет да. Мына кыздар адашпасын деп мен ар бирине монтип жаздырып коем да. Тияка да мен жаздырып коем. Ар бир адамдын ден соолугун кооптуусуна жооп бериш керек да. Анан баарына баягы чөптү тааныбаган, билбеген адамга монтип талканалып, жана даярдалып бияктарга салынганды эме окшош чөп берди деп ойлой берет да. Окшош эле 4 чөп берип койду деп ойлойт да кээ бирөө. Анан ичип даамын көргөндө анан башка турбайбы дейт да. Түшүнүктүү. Буга чейин сиз ушунча жылдан бери иштеп атыпсыз. Саламаттык сактоо министрлигинен келип, бунун туура эмес деп бир мамлекеттик органдардан келгендер болдубу? Же эч ким эч кандай текшерүү болбойбу? Текшерүү болот bizde дагы. Текшерет, анан келгенде эле анан пациенттерим барда келип калат, жокто келип калат. Анан биз фучкада иштегенде келип анан мени иштебейсиң деп койгондо элдин баары жабылып тигилерге айтып деп анда телефон, Инстаграм деген жок болчу да негизичи. Анан ошентип суранып эле анан тиги эмне дары жок десе баягы эски пациенттерим основном эме кыла берчи, эмне бере берчи деп эле ошентип эме кыла берет. Текшергенде текшерет бизде деле. Ошо текшерип атып анан окугула деп анан былтыр бүт закондорду мыйзамдар чыкты, мыйзамдар кабыл алынды. Азыр элдик медицинаны дагы өзүнчө карайлы, бирөө окутсун деп азыр ошондой нерселер түзүлүп атат. Көтөрүлүп. Бирок азыр чынын айтканда Кыргызстанда ошол ким окуп сертификатты ким берет деген азыр эч бир орган жок. Элдик медицина боюнча эч ким окутуп сертификат бере албайт азыр, туурабы? Бере албайт, бирок ошону былтыркы эмеден каралып, быйыл дагы эмеден жогорку кеңештен каралат экен. Быйыл дагы каралып, анан чечим чыгат экен. Ошол биздин жанагы элдик дарыгерлер ассоциациясы бар. Былтыр эле ошол бизге эмеден Министерство образованиядан, Министерство здравоохранениядан бизге монтип окугула, силерди окутат, ошондо 4 жыл билим алат экенбиз. Бирок контрактный основанияда десе, баягы карылар бар да, мисалы биз эми баягы жаш болгон үчүн изилдегибиз келет, мүмкүбүз келет. Бизге мисалы үчүн мен мактанбайын. Мага деген видеолорум бар, эмелер бар, жанагы Катарга чейин чакырышты. Себеби арабтар келип, анан кийин туризм болуп келип анан ошолорду гид болуп жүргөн киши ушундай барбы десе анан бизди эметиптир. Анан келип ошол простата железадан эме шишик бар экен да. Анан барбаган жери калбаптыр. Өлөк эме бай киши экен арабтар. Анан мен чөптөрүмдөн алып кеткен ошо простатитти анан ошо эмелерден тиги 40+40 ушуларды. Анан тиги киши 3 ай ичип, 3 айдан кийин эмеге барып текшерилсе, таптаза экен. Анан таң калыптыр, анан укасы инсульт алыптыр. Анан бизге атайын билетибизди алып берип, гостиницабызды уюштуруп Катарга чакырды. Анан эме былтыр эмеге Катарга барып келдик. Катарга барып келип, эме Мубарак деген кишинин эмесинен азыр деле байланышып турабыз. Анан тиги эмени бердик, бирок инсульт алган экен. Анан алар өтө ал киши бай экен, ким мени жакшы кылса, мен ошо байлыгын баарын жазып берем дептир. Анан аялы менен баласы каршы болуп туруп алды да. Эме анан биз таң калдык да, эмнеге десек, тиги ыйлады да, жана Мубарак деген булар дүйнөсү жакшы болуп кетсе, дүйнөсү эметет депчи. Бир эле адамдын үйүчү 1 гектар экен да, бир 3-4 машиналар шулар. Ошондо ким жакшы кылса берем дегенде, эгер сиз жакшы кылсаңыз сизге көп берем деп калды беле. Ошентип эме сүрөттөр байлыгы миллиондоп саналса керек. Ооба. Сиздер жөн эле салып коет кезде баягы
мындай алып аткан алган адам буну адашып башкасын туура эмес ичип алат деген болбойбу? Анткени Жок, биз номерин коюп беребиз да. азыр могулда сыртында эч нерсе жазылбаптыр. Жок, Жөн бул эле бу жерде базашный. кыздар бергендердики. Мен Перизат эме А, кишилердин бергенде? дарысын даярдап койдуң го, ошону берсең. Бар эле Кишилердин мындай эле дарысын экен. даярдап койсуң го, ошону берсең. Анан Бирок кийин жок, биз өзүбүз тааныйбыз да. Мына уже өттүнчөбү. Буну мен көзүм уктап атып турганда эле жок, сиз го билесиз, Ооба. алган адамдар Алган адамга адашпай кантип ичет. Биз деген мына. Эй, инструкциясы менен кошо берсең. Мисалы үчүн Мына. могу даярдаганда мына 4 Мына. деп коюпсуз. Мына. 1 6 чөптү эмес. 6 чөп бар экен. Ооба. Так, бул жерде 4, ар бирине бирден номер коюп коюпсуз. Ооба. Бул 40 плюс 40 дейт. Мына. 40 плюс 40-ты бул Мына термоска 3 демдейсип, эме диктофонго түшүндүрүп берет. Анан берки чөптөрдү мисалы үчүн мына эме турат да, маркер менен 2 чөптү мисалы үчүн мисалы 5 чөп алды да, мына 6 чөптү алса, 5 чөптүкүн берсең, 5 чөптүкүн. 6 чөп алса, баардыгы окшош иче турган болсо, монтип жазып беребиз мисалы. Экөөнү маркер жукпай атат. Экөөнү бүгүн ичесиз. Азыр мына жерде 5 чөп турат, анан 5 чөп 40 турат. плюс 40 турат. Бул 5 чөптү мынантет. Экөөнү бүгүн ичесиз дейт, экөөнү эртең ичесиз дейт, бирөөнү бир күн ичесиз дейт. Анан инструкция окшош эле да, ошон үчүн мына жака инструкцияны окшош эле жазып коет. Анан бул жака мисалы үчүн иммунитеттерди, мисалы Перизат десек, анан 40 плюс 40-ты эме диктофонуна жазып беребиз. Себеби термоска демдейсиз, тамактан кийин баягы сизге айтып аттым го, ошондойду, чтобы баягы кары барбы, жаш барбы, туура эмес үчүн диктофонду угуп алып эметет. Анан могу дарыны алып атканда дагы диктофонуңузду же бирөөгө голосовой кетирип коюңуз, үйгө барып буну карап дагы голосовойду угуп, ошого карап ичиңиз деп айтабыз да. Мисалы үчүн мына 4 деп турат, мына 4 саат 4 дегенди саат 16:00-да ичиш керек Ооба, да. ооба. Ошо сааттары менен жазып. Эми баягы сиздер баягы элдер адашып, неме болбош үчүн баары бир алдын алышыңыздар керек да. Анан көбүнчө улгайган адам, жашы бир аз орто жаштан өтүп калгандар келет экен. Мондой эле кагаз чыгарып койсоңуздар болбойбу? Аларга деле кантип ичет, кантип Жок, демдеп мына ичет. аларга деле ушу кагаз. Жана 40 плюс кыз жана диктофонго угат, анан угуп алып, Жок, голосовой сүйлөп алып, анан ошону угуп кийин даярдайт деп атпайсызбы? Жок, мына мисалы үчүн 40 плюс 40-ты именно булардан демделиши башка да. Ошон үчүн биз өзүнчө баягы голосовойго эметип беребиз. Анан көбүнчө биз буну дарыны берип атканда деле, мисалы сиз муну алып аткан болсоңуз 5 чөптү, бирди саат 10-до ичесиз, 2-ни 12-де ичесиз. Бүгүн бул 2 чөптү эле мындай инструкция менен ичесиз. Эртең муну ичпейсиз, буну ичесиз дегенин өзүндө адамдар адашып калат. Муну маркер менен эмнеге ичиди дейт. Ошон үчүн биз ушуну дагы тууганыңызга же бирөөңүзгө голосовой, азыр баардыгы WhatsApp. Кары апалар бизге караганда Instagram эмени жакшы көрүшөт. Анан ошону диктофонго жазып алыңыз дейбиз дагы, бул кагазды да беребиз. Анан мына астында телефондор бар. Анан пациенттер мынаны иштейм, чөбүм бүттү, барайынбы, барбайынбы, же балам арып кетсе болобу? Анан мен мынтип ооруп атат, козгоп атат дейт, ошолорго жооп берип турат да кыздар. Демек ушундай эле экен. Сыртына дагы инструкциясын жазып койсоңуздар да ашыктык кылбайт экен да негизи. Моулардынчы, моунун сыртына эле жазып. Ар биринечи, мисалы үчүн бул эмне деген дары, мисалы үчүн череп деп череп деп туруп эле. Ондай бул бүт дарылардын аларда көрөт го. Ооба. Мисалы үчүн бул мисалы үчүн череп деген дары экен. Буну мындай ичиш керек экен, мындай экен деп. Баягы жөн эле прозрачный пакетке салып коюпсуздар, бул көбү адашат да. Сиз айтканыңыз эң туура. Биз аны жана айттым го, тиги чөп талкалаган жакта Кытайга аппарат заказ бердик депчи. Ошол аппарат чөптү талкалайт экен, өзү грамдайт экен, өзү упаковкалап чыгарат экен. И плюс кагаз упаковкага. Элестеттиңиз, эң жакшычы биз эко. Азыр баардыгы эмеге кагаз эмеге өтүп атпайбы? Ошол кагазга эметип берет экен дагы. Анан ошого ар бирине мисалы үчүн черепке биз эми азыр ушул менен үстүндө иштеп атабыз. Мисалы череп деп туруп, черепке кайсы түптөрдүн курамы келет, инструкциясы ошону сиз азыр айткандай кылып, ар бирине ошентип жасайлык деген эмебиз бар. Просто баягы биз деген баягы көп башка кишилерге окшоп баягындай кымбат эметпейбиз да. Мисалы үчүн элестетиңиз, 5000гө чөп алат,
5 айда араланат да, мисалы үчүнчү. Анан багы биз багы акыретти да ойлойбуз, элдерден жанагы чөнтөгүнө дагы капчыгына ыңгайлуу деп. Рахмат анда бизге ачык көрсөтүп бергениңиз үчүн. Анан тандоону элдин өзү кылсын. Биз кандай иштеп атат, эмне даярдап берип атат, жумуш кандай жүрүп атат, ошолордун баарын көрсөттүк. Сиздердин да ишиңиздерге рахмат. Ушундай эң бир сонун булчу жанагы бардыгы ачык, прозрачный болгон, анан эл менен бизге окшогондордун ортосунда көпүрө болуп, элге толук маалымат жеткирип атканыңар, бул да жакшы сиздерге, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ошо эл улуу болуп жүрө бергиле. Ошол эле учурда бизге соц тармак аркылуу Инабат Кадырованын дары чөптөрү дартка даба болбой, жөн эле акча короттук деп жазгандар дагы болду. Мына азыр ичине кирип көрүп чыктык. Инабат деген элдик дарыгердин ишин кандай жүргүзөт, кандай чайларды берет. Эми биз жыйынтыктап айта турган болсок, өзүнүн медицина жаатында жогорку билими жок экен. Учурда мыйзам боюнча элдик дарыгерлик менен алектенүүгө жогорку билим талап кылынат. Анысы жок экен. Анан ушул тармакта бир 10 жылдан ашык убакыттан бери алектенип келатыптыр. Анан бул жактан ыраазы болдук, айыктык, жакшы болдук деген кардарларды да көрдүк. Соц тармакта кээ бирлери пайда болбой атат дегендери да болгон. Эми калыстык үчүн айта турган болсок, дарылары негизи арзан экен. Мындай айтканда дары чөптөрү бир келгенде 3000–5000 сомдук алып кетишет экен. Андан кийин кайра келсе, жанагы кайра башлан деп эмес, аны бекер берет деп атат. Тамыр кармап, өзүм меникин дагы кармап айтып берди, бир топ оорулар моундай мындайлар бар экен деп. Анан мен калыстык үчүн баягы менде чынын эле ушундай оорум бар эле деп айтсам, реклама кылып атасың дешиңиздер мүмкүн. Анан мен мындай жок эле, мындай десем дагы болбойт. Мен бул пикирди коомчулукка ачыктабай эле коеюн. Анын айтканын чын болдубу, чын эмес болдубу дегенде. Эми ушундай урматтуу көрүүчүлөр, тандоо өзүңүздөрдө. Мен далилдүү медицинага ишенбейм, ушундай жолго барам десеңиздер, муну көрүңүздөр. Анан биз баягы элди алдабай атабы деп аны дагы текшерип көрдүк. Чөптөрүн тигиндей шартта жасайт экен. Анан кийин кармаган процедура иши ушундай экен. Биз башынан аяк көрсөттүк эртең менен бери келип. Эгер мамлекеттик органдар бунун иши туура эмес деп аткан болсо, жанагы элдик медицина боюнча бунун билими жок экен, чөп дарыларын лабораториялык изилдөөдөн өткөрбөй эле ошол алып келген мурунку ушул чөп пайда дегенге таянып эле берет экен десе, анда аны мамлекеттик органдар, саламаттык сактоо министрлиги жана башка органдар келип аны текшереттир. Биз журналист катары өзүбүздүн жумушубузду кылдык. Ушундай жай бар экен, көптөгөн адамдар келип атыптыр. Анан ушундай ишти жасап атыптыр дедик. Анда жыйынтыгы кандай болот, эл кандай тандоо жасайт, өзүңүздөргө коелу. Ачтене 7:30-га, анан кийин мага